Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. 9 май тарихыбыздагы улуу күн, улуу дата. Дал ушул күнү 74 жыл мурун ата-бабаларыбыз душмандын мизин кайтарып, элибизге улуу жеңиш күнүн алып келген. Нечендеген аталарыбыз кырчындай жигит кезинде согуш талаасына аттанып, эли жери үчүн душмандар менен жан аябай кармашта каза болсо, көпчүлүгү мекенине аман-эсен кайтып келүү бактысына ээ болгон. Мына ушундай кандуу согушка катышып, элибизге жеңиш күнүн тартуулаган ардагерлерибиздин бири Араван районунун тургуну Исмаилов Каимова. Ава, жакшы эле отурасызбы? Жакшы отурам. Аба, азыр канчага чыгып калдыңыз? Канча жашыңызда согушка кеткенсиз? 23-жылы туулганмын. Жашымын чыгарып ала бересиң. Али обитат досум менден бир жаш кичик. Ол 105-ке чыгып алдым деди. Чыга берсин, мен секей чыгып барамын да. Антин. Şu. Канча жашыңызга да согушка аттангансыз аба? Şu согушта болгон окуялардан кыскача айтып бербейсизби? Yani soğuştan da 42-жылы армияга барып, чегара шеримде, чегарада турганбыз да. Endi uruş vaqtida endi bir oyga endi işenençe işenbeydi. Yani kıskası endi akoptun içinde jatıp, kar jağsa hem oşanın içinde jatıp, yağmur jağsa da akoptun içinde atlaşayt olurdu da. Gündüz günü atışan болады, keçesi bombalet oşanların çizdik de. Hani Kudayımız kırı ömrümüz kız var eken, hani 46. жылы armiyadan geldim, 6 yıl yürüdüm armiyada. 46 armiyadan gelip oranı Merisa'ya girip işledim. Nesaliha Darhanoğlu işledim. Oşan piyasaya yürüdük biz. Канча баланын, канча неберенин, канча чеберенин бактылуу чоң ата таятасыз? 7 kızım var. 3 oğlum var. Nevere çevrene isevini bilmeyemiyorum kanca kendin olur. Böyle köyün kıyınca nevere çevrene sevde şu o biri set verdi, 60 tane aşık. Eseteşi verdiler. Endi hazır endi. Kuda kaşırı bardığı tüz bana çıkarlarımın nevere çevrene vurucu. Көкүрөгү медалга толгон каарманыбыз жыл сайын жеңиш майрамын өзгөчө толкундануу сезимдери менен тосуп аларын айтат. 97 жылдык өмүрүнүн 40 жылдан ашыгын эле эли жерине кызмат кылууга арнап, Кыргыз Республикасынын ички иштер башкармалыгынын күзөт бөлүмүндө жетекчилик кызматты аркалап, ошол жерден ардактуу эс алууга чыккан. Өмүрүңүздүн көпчүлүк бөлүгүн ушул укук коргоо органына арнапсыз. Жумушуңузда болгон окуяларды айтып бериңиз эми. Кандай иштедиңиз эле, сиздердин убакта кандай эле? Ben kadamın tazası işledim ben. Böyle jarısı kalın, участковый bor işledim, meçadır kalın bor işledim. Oştu işledim, arvanlık gelip yerden çayladır kalın bor işledim. Benim adır kadar kimin gerek olsa, buna kadar insan başka benim zamin çaylım yok. Bir de işleyin şimdi zamin çaylı alganımız ben. Buna kadar insan alganımız söyleyeyim. Kim gerek olsa adır akıranda var. Жеңишти алгачкы күнү баягы толкундануу менен кабыл алганда кандай болдуңуздар эле? Sen ona uruş toktağında Dem Победа degende bütün arka Oruz, Kırgız, Özbek maşınlar barırık da. İyilegamız zaten yüge gitti tekemizde. İyilegamız. Yani şey şekendendi. Жыл сайын майрамга отурлай каарманыбыздын эшик алдына куттуктап келген коноктордун аягы үзүлбөйт. Бүгүн да ар тараптан куттуктоо сөздөрүн айтышып, белек бекчектерин тартуулашып, жакшы маанай тартуулагандардын саны арбын. Алардын катарында Ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын түштүк башкармалыгынан келип белектерди берип, акчалай сыйлыктарын тапшырышты. Алар тез-тез Каимовадан кабар алып, ден соолугун сурап турушат. Бул киши өмүр өткөнчө согуштан келгенден кийин өзүнүн болгон мүмкүнчүлүгүн, болгон күчүн милицияга арнады. Милициянын отставкадагы майору, ал убакта майор деген чинге жетиш оңой олтоң эмес болчу. Ошон үчүн бул кишини азыр биз
колдон келишинче моралдык жардам, материалдык жардам, медициналык жардам карап, ушундай кылып көз салып карап, ден соолугун сурап турабыз. Учурдан пайдаланып мен дагы эртеңки бардык элибизди улуу жеңиштин 74 жылдыгы менен куттайм. Заманыбызда тынчылык, элибизде барчылык, токчулук болгонун тилейм. Милициянын отставкадагы майору Исмаилов Каймованы биз көбүнчө мына кыргыз милициясынын күнүнө карата кабар алабыз 1 ноябрда. Андан кийин 18 февраль биздин күзөт кызматынын күнү. Ошо күндөрү кабар алабыз. Анан ошо 9 май жеңиш күнү. Себеби бизде Ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын түштүк башкармалыгында 224төн ашык ардагер болсо, анын ичинен ушул улуу ата мекендик согуштун ветераны бир эле ошо Исмаилов Каймова. Бул кишини биздин түштүк башкармалыктын башчылары баардыгыбыз ошол майрам күндөрү кабар алып турабыз. 7 кыз 3 уулду тарбиялап өстүргөн каарманыбыз азыркы учурда балдарынын ысык чайын ичип, бактылуу карлыктын доорун сүрүп жаткан убагы. 63 небереси, 24 чөбөрө, 12 кыбырасы бар. Кылымга тете жашаса да күйлүү күчтүү, азил тамаша айтып келген конокторго да жакшы маанай тартуулап турат. Феруза Ашымбаева, Уларбек Мужиев, Ару таң программасы.